ансыз деле эжеме дайынымды айтпай, сарсана болот деп дойлобой, жоголуп кетип бир топ күндөн кийин кайра табылган мага Кудай берип, балдар менен айылдын көчөсүн каалашымча таптадым да акыры армияга жөнөй турган күнгө жеттим. Тукан эжем менен илгерки согушка бараткан жоокерлердей коштошуп, өзүмдү дымактуу кармап, жакшы тур эжеке, ата мекенди коргоп келейин. Аман болсом 2 жыл бат эл өтөт. Сен районго убара болуп барбайлы кой, тең туш балдар узатат. Бакаса кем узатат деп баргыспай койдум. Эмнегедир ошол кездери армияга бараткандарды жолдош балдары узатмай салт болуп кирген эле. Эжем барса винону ойдогудай иче албай калам деген ой санаамда турган. Райбоенкоматтан окуучунураак туруп алып коштошуп аттык. Кетип бараткандардын кээ бирин ата энелери, кээ бирин сүйлөшкөн кыздары узатып келди. Мен узатууга мектепте мен сүйүп, мен кат жазып жүргөн кыздарымдын бири да келген жок. Автобустун артына барып олтурган бойдон ичим туз куйгандай ачышып, айнектен бирөөлөрдүн бактысына суктанып олтуруп жөнөп кеттим. Ыйлагым келип баратты. Райбоенкомат ат башыдан бир автобус баланы Фрунзеге алып келсе, Кыргызстандын аскер комиссары генерал-лейтенант Самсалиев бизди вагон-вагон кылып жүктөп туруп Фрунзеден Москвага салып жиберди. Ушунча жер жайнаган балдарды Россия каягына батырат деп баратып, Москвадан аскер бөлүктөрүнө бөлүп жибергенде бүтүндөй бир поезд кыргызстандыгым тургай, бир айылдан чогуу келген классташым Жумалыны таппай эсиме алып олтуруп калды. Дуй. Ошентип Россиянын Подмосковьесине, Нарафаминск деген шаарына, Совет армиясынын абадан коргонуучу аскер бөлүгүнө, ПВОго барып түштүм. 2 жыл ракетчик болдум. Алабуурул Папакчан, орусташып кеткен татар полковник Бинеев деген биздин полктун кол башчысы болчу. Үнүнүн жоондугун айтпа. Күндүн күркүрөгүндөй доошу кулганда бүтүндөй жоокерлер командирлерибиз менен Бинеевдин папагынын алдына дым чыгарбай кирип кете элек. Москвалык генералдын баласы Серов деген ефрейтор. Орус армиясы катын үндүү эркектен командир салбайт деп сыймыктанганы эсимде. Анан полктун кол башчысы плацта ширеңкедей тизилип турган аскер бөлүктөрүн бир сыйра кыдырып чыккандан кийин «Вольно» деп заңк этчү. Мына ошондо Кудай бетин салбай калып, жылдызчан офицери да, жылдызы жок менеңдүү рядовою да Бинеевдин шинелинин этегинен, жеңинен, багылегинен чууруп жерге түшө элек. Бир ай карантинден өткөндөн кийин бизди батареянын старший сержанты Хрящев дегендин колуна тапшырды. Аскерчинин катынынан да жакшы көргөн дайыс биз өңдүү жаңы келген жоокерлер үчүн айттырбай келчү кырсыкка окшогон хахол эле. Бул хахол менин мойнумдан 1,5 жыл бою түшпөй койду. Түнкү саат 3-те келип да 2-3-өбүздү ойготуп алып, жек көргөнүн ушундан бил, солдаттар заңдаган оюкту лезвие менен кыргычтай кырдыртып, кайра тазалатып, тазаладым деп барып чес берип, далажит эткенден кийин да текшерип чыгып, айласы кеткенде полго чака суу төгүп жиберип, аны кайра нымы калбагандай кылып кургаттырып, таң атканга дейре эжигейдей эзип чыгаар эле. Таптаза кылып жууп, тил менен жалагандай жалтылдата сүрүп чыккан жериңди да кабылаларда чөнтөгүнөн аппак бете арысын алып чыгып, плинтустун кычык-кучугун сүртүп келип, «Аета шо» деп кири болгон бүктөмүн көзүңө сайып алып кайра баштан жуудуруп кумардан чыкчу. Атаңдын көрай, анан алгач апта сайын, анан ай сайын жазып жүрүп, анан бара такыр эле жазбай калган катым мындай эле. Андагы атыр жыттуу ала тоонун салкын абасынан кере дем алып, күндөлүк жашоо турмуштун кыйынчылыгына кабагым кашын дебей кадимкидей күлүп жайнап жашап жүргөн эжем менен жестеме сагынычтуу салам кат, кандай эже, жесте, кудагый, табияттын айттырбай келчү бөөдө кырсыктарынан тышкары аман эсен, сак саламатта турасыңарбы? Жестен баягы эле арабасын айдап, ары оор, ары ардактуу иш менен совхоздун алдыңкы жумушчуларынын катарын татыктуу толуктап жүрөбү? Ажар, Майрам, Жапар, Сайра, Сайнап, Капар, Жаныбек, Жоке, Санта, Дамиралар дени сак, окууларын жакшы окуп жатышабы? Гүлнар кудача, Айтбай акем, Бакас акемдер, Салкын эжем менен Бейшек жеңемдер баягыдай элеби? Мен болсо өзүңөр көрүп жүргөндөй, биздин сыймыктуу Совет элинин сүйүктүү родинасынын жүрөгү болгон Москванын алдында жоокердик ыйык милдетимди
абийирдүүлүк менен өтөп жатам. Ушул катка сүрөтүмдү кошо салдым. Бара-бара каттын илеби менен туулган жерге болгон сагынычтын табынан кылайган бүдүр да калбай, буга чейинки бүткүл өмүрүм бир тең, Хрящевдин эзүүсүнөн азап чеккеним бир тең болуп, райондук гезитте мурдумду көтөрүп ыр жазмыш болуп жүргөнүм эсиме түшүп, ырдын балекетин алгандан көрө Атбашынын борборундагы балдар менен дос болуп, орус тилин үйрөнүп алсам эмне деп зар кагып, орус тилин мыкты билген редакторум Ассакуновду теңим албай көпкөн кездерим, ага азил жазып ийгендерим, Атбашынын Аалы Токонбаевы болуп алгансып, экир жазып алып делдектегеним биринин артынан бири көчүгүмдөн чыгып жатты. Күчүмдү чылымдан чыгарып, өмүрү тартпаган тамекини ошондо тарттым. Өмүрү ичпеген аракты ошондо ичтим. Жан айласы курган адам кээде кулап түшөөрүн билип туруп, жарга да жөлөнөт экен. Кудай албаган мен тамтайып орустун тамекиси менен арагын үйрөнгөндөн көрө тилин үйрөнүп албаймбы десең. Килейген Россияга батпай, жер үстүн жалаң орус каптап кетип, кыргыз бүткөндөн жалгыз мен калгансып, бассам турсам кыргыз көзүмөн учуп, күн сайын полктун ичинен кыргыз издеп жүргөнүмдү айтсам, күйбөгөн жерим гүл болор. Бир мүнөт болсо да кыргыздын үнүн угуп, кыргызча сүйлөшүп алсам дегенде эки көзүм төрт. Ошондо полктун автопаркында кызмат кылган Вандышка учуп жетип, бир-эки ооз сөз болсо да кыргызча сүйлөшө калып, кайра казармага чуккаганымчы. Вандыш армияга нарындан чакырылган, кыргыз тилин суудай билген латыш жердешим болчу. Ал командировкага кеткенде казак издеп, казактарга барып жүрдүм. Жарым жылдан кийин полкто казак аттуу калбай калды. Казак калбай калганда полктун китепканасынан казак тилиндеги китептерди алып окуп, китеп жок кездери Кавказдык кумук балага атасы жазган катты сурап алып окуп, көксөөгүмдү баса элем. Анткени кумуктардын тили биздин тилге өтө окшош болот экен. Менден бөлөк бирөө болгондо жанталашып орус тилин үйрөнүп албайт беле десең. Мен болсо, кудай албаган кемчонтойго окшоп, жалаң орустун арасында жүрсөм, бөлөк эл деген бөлөк эл, кудай уруп өз тилимди унутуп салып, айылга ит болуп барбайын деп, көзгө сүртөөр кыргыз жок кездери өзүм менен өзүм сүйлөшүп, өзүм манас айтып, өзүмдү өзүм макал лакап менен сооротуп келгенимди не дейсиң? Акыры кыргызча сүйлөгөн киши чөнтөккө сала жүргөн буюм болбогондон кийин менин бул курулайды албасымдан бокта чыккан жок. Бир жылдан кийин мени жалаң орустарга кошуп туруп, жарым жылдык командировкага айдап жиберди. Көрүгүлүктү балким ошол жерден көрөт белем. Бирок жашаш үчүн тозоктон да жол тапса болоорун бөтөн эл бөтөн жерде жүрүп түшүндүм. Ростовдук эгистин түгөйү Александр: "Если ты раньше был Дуйшеев, то теперь будешь Дуй" деди. "Есть, товарищ ефрейтор" дедим. Ошондон тартып старик болгонго чейин Дуй болдум. Орустардын Дуй деген жагына желдей желип, шамалдай сызып, кың дебестен жөнөп бергеним, ченде жок элпектигим, каш көтөрүп каяша кылбаганым, чылым менен торопойдун, калбасанын жыты сиңген төштүктүү кең көөлөн орус баласынын көңүлүн аз да болсо жибитип, толгогон жагына томолонуп, жумшаган жагына жумаланып турганым мени көптөгөн бөөдө кырсыктардан сактап калды го деп ойлой берем. Орустун муштуму жонума тийбесе болду. Мага муштум тийгени бүт кыргызга муштум тийгени деп жүрүп, кыргыздын бир жерине муштум тийгизбей, армиясын да аман эсен өтөп кайттым. Кээде мага орус армиясы, орус баласын оозанткан деле оосунан кошо түшкөнсүп, ата жотосу тургай эне кызы болуп бир дасторкондо олтуруп алып да, бети кызарып койбой, бирин бири сыскырылтып белден ылдый сөгүнө берчү, 3 сөзүнө гана кармалып тургансып, ушул 3 сөзүнөн ажыраса эле Россия орус борусу тургай армиясы менен кошо жок болуп кетчүдей сезиле берер эле. Анткени армиядан ушул 3 сөз менен сөгүнбөгөн бир да орусту, бир дагы офицерин, ал тургай бир дагы орус аялын көрө албай койдум. Кара жумушта иштеген орус катындарынын шыпырылтып эркекче сөгүнгөнүн карап туруп, мындайды көрбөгөн мен жанымдан түңүлгөм. Кийин ушундай сөздөрдүн өзүбүздүн кыргызча сөгүнгөнүн алгач Токтогулдан, андан кийин Таластан угуп алып, туйята, бизде деле бар турбайбы деп таң калгам. Сабакта СССРдин картасынан 15 сайыстык республика тургай Москванын кайда экенин көрсөтүп бере албаган сабаты жок орус балдарын көрүп алып оозум ачылып, "Ой, орус айтпадыбы? Орус дебедиби?" деп бирдеме болсо эле тумагын жерге бир чаап, орустун айтканын Кудайдын айтканын теңеп тура калчу Турсун акемди эстегем. Атактуу орус самоорунун ата мекени болгон Тулалык Сережа менен дос боло калып, анын тилине кирип, аскердик мөөнөтүн бүткөндөн кийин артынан ээрчип Тулага кетип кала жаздап барып ас жерден токтогом. Кетип калсам дегеле ийкемдүү жаным эбак орустан аял алып,
Bala çakamda orus kılıp balki memkiç özüm de orus bolup ketet belem, kim bilet. Armiyada bolup kelgen men bari bir asker bol olbay koydum. Mendegile tabiatımdan askerdin da, soğuştun da kişisi emez ekemin. Adegende jakşı tilek menen boygo bütüp, anan oydo jok жерден бойдон түшүп калган балага окшогон ушул 2 жылым текке кеттиби же кеткен жокпу азыр айта албайм. Айтор армияга барып да кыйраткан жокмун. Бирок барбаганда эмнени кыйратат элем, аны да айта албайм. Тапкан пайдам орустун тамеки менен арагын үйрөнүп, тилин үйрөнбөй келгеним болду. Атайлап токойдун ичине куюлган бетон аянттар, аларды бири-бирине туташтырган бетон жолдор, аянттын ар бир 100 метр аралыгына орнотулуп, чехол менен чүмкөлгөн зениттик ракеталар, аларды кайтарган биз, ар 4 саат сайын күзөткө туруп мылтык асынып алып өйдө төмөн тынбай басып турган маал мага аябай жакчу. Жамгыр себелеп кеткенден кийинки таңдагы орус токою мага балпайып олтуруп алып, өмүрү тарак көрбөгөн жүн чачынын алдындагы иш баскан сакал мурутунун арасынан чыгып турган канжасын шашпай түтөтүп олтурган музыка окшоп кетер эле. Ошондо асман тиреген кызыл карагайлардын үстүнөн көрүнүп көрүнбөгөн, билинип билинбеген агыш буу акырын калкып, ак балтыр кайыңдар жылаңайлак шибер кечип чуркап келатып, ракеталарды көрүп токтой калган кыздарга окшоп, жапжашыл жалбырактары салалап төмөн төгүлүп, мөлтүлдөгөн шүйдүрүмгө киринип чыккан миң сандаган ак саргыл ландыш гүлдөрү теребелге коңгуроолуу жытын чачып турар эле. Ландыш деген гүлдү эң алгач Россиянын токоюнан көрүп, жыты укмуш болоорун эң алгач 18 жашымда Россиянын токоюнан билген. Түнкүсүн ошол бетон жолго чейин дүркүрөп өсүп келип, тык токтогон көк жашыл орус дулаңын бойлой, жарыгын чачып күйүп жаткан жылдыз курттар, кудум эле самолеттор коно турган тилкилердин эки жак жээгиндеги жанып турган шамдарды элестетчү. Мен акырын эңкейип бирден терип, шинелимдин жакасына тизип алып басчумун. Жакам жаркырап күйүп чыгып, таң агарары менен өзүнөн өзү өчүп жок болчу. Жакабызга жылдыз курт тагып алууга түнкүсүн күзөттө туруп, тамеки тартууга катуу тыюу салынчу. Биз муну көрсөтпөй жасачубуз. Көрүп калып колго түшкөндөр гуппакка жатып чыкчу. Почему курение запрещено во время ночного дежурства? Потому что ваш противник, прицелившись на свет от угольки вашей сигареты, может застрелить вас деп. Командирибиз күзөткө жөнөр сайын кулагыбызга кумдай куюп турчу. Устап боюнча ошондой. Командирибиздин түнкүсүн тамеки тартууга болбостугун, тарсаң душман сенин сигаретиңдин чогун мээлеп туруп, мээңди чыгаратып өлтүрөрүн күзөткө чыгар сайын тынбай кулагыбызга куюп турчу. Бирок бир эле Москваны 9 жолу оролто курчаган орус армиясын бусуп өтө турган бу дүйнөдө душман бар экенине деги эле ишенчү эмеспиз. Мен армиядагы 2 жылымда Подмосковьедеги орус асманынын үтүрөйгөн кабагына так ичим чыкпай жүрүп келдим. Качан көрсөң эле бүт дүйнөнүн кайгы муңун жалгыз өзүнүн кабагына түйүп алгансыган, биздин Апас Жумагуловдун кабагына окшоп салаңдап, чайтай ачык күндөрү да Россиянын асманы биздикиндей болбой үтүрөйүп, аза күтүп, күңүрт тартып, көңүлү чөгүп турар эле. Бирок кышы укмуш болчу. Жумалап сыртка чыкпай, айлап сыртка чыкпай, кыз салса чакасына ушатып коюп, бошоткон шишесин да, сасыган балыгынын жон териси менен кылканын да терезеден ыргыта берип, терезесинин тегерегинен да, теребелинен да, иттин өлүгүнөн да жаман жыт таралып, чымын чиркейге, акыр чикирге толуп, бакамаңдабай, жылан жыттабай калган орус хуторлорунун айыбын да, айыпсыз азаптосогун да душман көзүнө көрсөтпөй бир күн эле Александр Сергеевич Пушкиндин ямшигине окшогон коңгуроолуу аппак кыш каптап өтүп кетүүчү. Ошондо көрүп ал, Кудайдын кышы жер үстүнөн кылайган ала калтырбай, ойрон орустун жамандыгын жап жашырып, баарын тегистеп, баарын унуткарып, баарын апакай кылып, агаюудай баарын таман алдына басып калар эле. Орус кышы бу дүйнөдө эмнеге колу жетсе, ошонун баарын орустук кылгысы келген, жада калса Кудайдын кышында орус кышы кылгысы келген орус баласынын өжөр, өзүмчүл өктөм мүнөзүнө окшоп кетчү. Орус кыштаган ачыныгы оруско окшочу. Кыргыздын кокту колотту, өңгүл-дөңгүлдүү, уңкул-чуңкулдуу, бирде жондон, бирде ойдон көрүнгөн жалаң төш,
ызгаары ызылдап, аясы жаланган кургак, ак көңүл, жылаңайлак, жылаңач кышы менен орустун очойгон, оонап жаткан маалында да ордунан тургусу келбеген уйку менен аракамас кышына салыштыруу мүмкүн эмес эле. Күз болчу. Бир күнү командирибиздин «Стройся» деген үнү жаңырды. Чуркап чыгып катарга тизилдик. Колубузга бирден вешмешок карматып, 12 солдатты токойго айдады. Биз 1 сааттан кийин козу каранга толгон мешокторубуз менен кайрадан катарда турдук. Көрсө Москвадан армиянын генералы келип, козу карынды ошол үчүн тердиртиптир. Мен терген козу карындын теңинен көбү жараксыз болуп чыкты. Козу карын экен. Москвалык генералдар балдарын алыска жибербейт экен. Баары эле Подмосковьедеги аскер бөлүктөрүндө кызмат кылчу. Балекендиктерине карабай богок байлап алган апакай, этке немелер болор эле. Апалар жума сайын тынбай келип кетип, КППдан сурап алып, дубалдын ары жагына алып барып калбасага тойгусуп туруп кое берчү. Алар ооз мурду тумшук кап менен капталып, бир маал сыртка сейилдеткени жетелеп чыгып, кайра алып кирип ваннага жууп ташлап алгандан кийин жалтылдата таралган, сүлгүдөй кургатылган иттерге окшоп кетер эле. Посылка тынбай келчү. Бирок өздөрүнөн башкага бербей, башкаларды жанына жакын жолотпой жалгызтап жешчү. Мен аларды биздин кыргыздарга салыштырып, пейилдери тардыгына таң калчумун. Бир жолу чечен балага үйүнөн посылка келип, орус кыргыз дебей баарын чакырып тең бөлүштү. Кумук балага да үйүнөн посылка келди. Ал да баары менен бөлүштү. Бирок мага гана посылка келчү эмес. Жинди болгонсуп армияда жүрүп да ыр жаса калган күнүм болгон. Ыр армияга кетип бараткан жигиттин кызы менен коштошуп турган учурум баяндачу. Ыйлабачы көздө не жазык. Ый сапарга кубат береби. Күтпөстүгүң үчүн же жашып, күтөмүн деп айткым келет. Балдары көп биздин көчөнүн, унутарсың эстеп аз эле. Көңүлүңдөн бир күн өчөмүн, көз жашыңда кургайт бат эле. Ыйлабачы эркеммен десең, ый жолуна узаткансыбай, андан көрө сөз көтермепсен, адатыңча кучактачы жай. Ушулар кыялымдагы белгисиз кызга арнап 19 жашымда жазган бул ырды 1969-жылы Ленинчил жаш кесине салып жиберген бойдон тайынсыз жок болду. Жооп да келген жок. Ошол бойдон мен да ыр жазбай калдым. Алгачкы айларда эже-жестеме кат жасап алып жүрдүм. Классташ кыздарымдын жогорку окуу жайларында окуп жүргөн бир экөөнө кат жазсам, биринен да жооп келбей койду. Ызаланып ошол бойдон үйгө да, классташтарыма да кат жазбай койдум. Анын үстүнө армияга көнүп алгандан кийин кат жазгың да келбей калат экен. Орустун шаарда өскөн балдарынын көбү көпшөк, ач курсак, тамак соо болчу. Түшкү тамакка жеткенче чыдабай, бирин-бири жеп жибере жаста чудай өлүп кетер эле. Чылгоо дегенди өмүрүндө көргөн эмес экен. 10 километрге чуркаганда буттары жооруп, баса албай калып командирден сөгүү уккандарынын далайына чулгоо орогонду үйрөтүп сообуна калгам. Кийин сөздөрдүн арык торогун жакшы билген соң, чульки деген сөз орустук эмес эле өзүбүздүн чулгоо деген сөз экенин, орус тилине ал кыргыз тилинен барып киргенин, кыргыздын ушул бир эле сөзү кышты жакшы көргөн орус баласынын бутун жылытып жүргөнүн ойлоп канааттангам. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.